Англияга сезондук жумушка барса болобу? Сизди эмне күтөт? Клубника же Гарри Поттер? Азыр айтып берем баарын бир чекеден. Үйдөн жакшы тамактанып, ата-энеңиздин батасын алып, сиз сыйлаган баары жакындарыңыз, досторуңуз менен, айылыңыз, шаарыңыз менен коштошуп, Пегасус авиа каттамы менен Англияга келип аласыз. Бул ферманын вертолету сиздерди тосуп алганы келген. Англия сиздерди жакшы маанайда тосуп алып, концерт коет. Лондон жаш таланттары браво деген бойдон кол чабып, мына ошентип көптөн күткөн күнүңүз келди. Ичиңизден сүйүнгөн бойдон жакшы эле келген окшойм Англияга. Кудайым иштерим жүрүштүрсүн деп уюштуруучуларга жана иш берүүчүлөргө ыраазы болуп, кайра жолго чыгасыз автобуста. Көрсө фермага жете элек экенсиз. Ферма деген те алыста экен, бир четте экен, шаардын четинде. Анан балдардын арасынан бир тартынбай турганы бирөө сурайт: "Жана вертолет эмне болду?" Вертолетчу, ферманын вертолету. Силерди тосуп алган ферманын кишиси айтат: "Аба ырайы ушундай. Силер көрдүңөр го, шамал, борон. Тилекке каршы уча албай калдык балдар" деп коет. Акыры аягы фермага жетип келесиз. Каравандарга сиздерди жайгаштырып, жакшы эс алгандан кийин жумуш башталат. Тренинг, индакшн, обучение, ошол үйрөтө турган нерселердин баарын үйрөтөт чекеден. Сиздердин үстүңүздөрдөн бригадир, вайзер деп коет ошол жакта. Орус тилдүү, англис тилдүү переводчиктер менен тил билген вайзерлер болот. Сиздерди көзөмөлдөп турушат. Вайзерлер ферманын ишеничтүү адамдары, румун, болгар, поляк улуттарынан. Кээ бир вайзерлер тил билет, орусча түшүнөт, сүйлөй алат. Кээ бирлери түшүнбөйт, таптакыр англис тилинде сизге кайрылат. Ошондой болсо да араңардан котормочу балдар чыгып калат. Ферманын өзүнүн тартиптери, шарттары, мыйзамдары болот ички. Жумуш күнүнө 8 саат, 6 саат, 10 саатка чейин болот. Эс алуу күндөрү бир жумада бир жолу же 2 жолу болот. 6-7 күндөрү. Айлыгы жумалык, бир жумада бир жолу картаңызга түшүп турат. Саатына 11,44 фунт. Ар саатта ушунча жумуш бүтүш керек, 3 саатта мынча жумуш бүтүш керек деген норма коет. Болгону тез кыймылдап, көңүл коюп аракет кылсаңыз, баары болот. Эс алуу күндөрү же жумуштан эрте чыккан күндөрү ушундай океандын жээгине, пляждарга келип, эс алып, убакыт өткөрсөңүз болот. Тамак аш бербейт, тамак ашты өзүңөр кыласыңар, продукт сатып алып, жашооңузда эсте калчу күндөр көп болот келсеңиз. Жумушта же кайерде болсо да өзүңүздү жакшы жактан көрсөтүп, ушундай популярдуу болуп, обложкаларга, журналдарга тартылсаңыз болот. Дүйнөдөгү эң кызыктуу лига футбол чемпионаттары бул Англия АПЛ футбол чемпионаты. Аскерлери кызыл формачан, байкашымча булар студент аскерлери. Колундагы журнал китебине караганда. Байкасаңыздар, кызыл түс популярдуу, формасында, байрактарында, автобустарында. Лондон символдору, телефон кызыл будкасы, 2 кабаттуу кызыл автобустары, Биг Бен, саат. Кызыктуу факттардан кызыл телефон будкасы жөнүндө айтып берейин. Жылдар өтүп, телефондор бүткүл Англияга тарады. Алгач дүкөндөрдө. Бирок алар ызычуу болуп, эл көп болуп, эмне деп жаткандарын уга албай жатышты. Ошондуктан телефон будкаларды дүкөндөрдүн сыртына алып чыгып, телефон чалгандарды аба ырайынан сактоо максатында стенд түрүндө орнотууну чечишкен. 1924-жылы долбоорго сынак жарыяланган. Күмүш түс британиялыктардын мүнөзүнө туура келген. Каттуу жана лаконик стилде күмүш түстөгү телефон будкасы сынакта жеңип чыгат. Лаконик деген бул кыска, ыкчам, краткий, ясный деген мааниде. Бирок Лондондун туманын эске алганда, жамгыр көп жай, туман болот, ошолорду эске алганда телефон будкалары өзгөчө кырдаалда жана тез, оңой табылышы үчүн, туманда жакшы көрүнүү үчүн ошентип кызыл түскө алмаштырылат. Анда эмесе жумушка кайталы. Клубника фермасындагы жумуштар башка капуста, башка жумуштардан көрө оңоюраак. Сиздер көрүп тургандай клубникалар өйдөдө, жерде эмес жана үстү жабылган болот. Жамгыр болсо да ичинде кургак иштей бересиз. Айтканга көргөнгө оңой болгону менен жумуш оор, башында көнүшү оор болот. Бүт булчуңдарыңыз ооруйт. Бирок башында аракет кыласыз, тырышасыз, кийин көнүп кетесиз. Оңой эле болот. Кээде стресс болосуз, көңүл чөктүргөн учурлар болот. Вайзерлердин мамилеси, алар дагы жыйынтыкка чыгыш керек да, 1000 адамды, 500 адамды башкарыш оңой эмес. Алар дагы чынчылык. Иши кылып сиз жумушуңузга тың болсоңуз эчтеке болбойт. Сизге жакшы эле мамиледе болот. Канча дагы позитивдүү настроюңузду кармап, хоббиңиз менен алектенип, китеп окуп, сыртка чыгып, айланып, тоойноп, кино көрүп, үйдөгүлөр менен көп сүйлөшүп, ошентип өзүңүздүн көңүлүңүздү көтөрүп турушуңуз керек. Болгар, румун, поляк улутундагы вайзерлер ар ким өзүнүн тилинде сизге сүйлөп атып, жумушка байланыштуу англис тили, болгар тили, румун тили,
болгон сөздөрдү үйрөнүп аласыз. Мен бир күнү 2 жолу катар warning алдым. Warning бул эскертүү. 6 ай бою сиз 6 жолу warning алсаңыз, демек жумуштан айдап беришет. Ошентип мен жумуштан келип, мамайым бузулуп, ачымды кимден чыгарышты, эмнеден чыгарышты билбей, 3 тилди тең бириктирип мен ыр жазып салдым. Англияда иштеп келгендер, иштегендер бул ырдын маанисин аябай жакшы түшүнөт. Проверяй постата, длинная листата, проверил тука, тука, why не норм, because нет форма, 1 pound мите, it's low price, 10 pound мите, it's nice price. Ар бир иштин башталышы жана аягы бар демекчи, 6 айдык бул сезондук жумуштуңуздагы Англияда болгон сапарыңыз аяктайт. Жакшы иштесеңиз, ферма дагы ыраазы, сиз дагы ыраазы. Семьяңызга Кыргызстанга кайтып, тапкан мээнетиңиздин акчаларыңыздын үзүрүн көрөсүз. Дем аласыз, эс алууларга чыгасыз, подаркаларды аласыз, туугандарга көп таасирлер менен, эмоциялар менен бөлүшөсүз. Кыйналган үй бүлөлөргө, туугандарыңызга жардам бересиз. Айтор бир кайла сизде өсүү өнүгүү болот. Акча иштегенден кийин сиздин максаттарыңыз көрүнө баштайт. Бизнес кыласыз, англис тилин үйрөнөйүн деп аракет кылып баштайсыз. Мен ойлойм, сиздерге бул видео кызыктуу жана пайдалуу болду деп. Рахмат чоң көргөнүңөр үчүн акырына чейин. Сиздерге жакшы маанай тартуулап, пайдалуу видео контент жасап, кызматта болгон My English каналы. Айтканча, Гарри Поттер эмне болду? Гарри Поттерди биз кийинки видеодо көрөбүз. Окуган университети, Оксфорд жөнүндө, өзү жөнүндө жада калса, Кудай болсо өзүнөн дагы интервью алабыз, маек алабыз. Андыктан бизге катталыңыз, бизди күтүңүз видеолорду. Рахмат чоң, комментарийлер жадырыңыз. Биздин канал билимге, маалыматка бай, жаңы эле ачылган, келечеги бар канал. Буюрса, чоң иштерди, чоң проекттерди аткарабыз сиздер менен кошо. Андыктан чоң аудитория керек, чоң колдоо керек. Пикирлериңиз, ойлоруңуз, суроолоруңуз болсо, жаккан болсо, жакты деп комментарий жаза кетиңиздер. Ыраазычылык. Сегодня встречаются команды Слизерин и Гриффиндор.